Достор салам. Жакшыны айтып жайлы, жаманды айтпай жолу деп видеолор чыгарып калам го, жакшы иштер жайылталы деген максатта. Анан Бакыян айылында ошо кечээгүй болгон бир жакшы иш менен силер менен бөлүшкүм келип атат. Бул ошол Бакыян айылынын талаасына кеткен жолдо ошо көпүрө бузулуп, элдер өтө албай, дыйкандарга ошо машинасынан өтө албай ошо тоскоолдук жаратып аткан экен. Анан ошо Байсал эке чалып калды мага, талаада суу чыгарып жүрөт элем, келип көпүрө салышып кой деп. Анан барсам ошо эл чогулуп, дыйкандар баары жапаттырмак, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарышуу, жакшы ишти жасай коелу деп ыктыярдуу түрдө баары чогулуп, кетмени күрөктөрүн алып келип ушул ишти жасап аткан экен. Анан мен дагы катышып эстелик болсун деп тартып койдум. Жакшы күндөрдү тарых болуп калсын деп сактап коебуз го. Анан ошо Байсал эке чакырган үчүн барып кызмат кылдык. Акелерибизге Алла ыраазы болсун. Жакшы иштерге негизи эле себепчи болгон жакшы го. Негизи эле мусулманчылыкта айтылат го, көпүрө салуу, жолдорду оңдоо бир канчалык көп соопкой болот депчи. Анан ушундай жакшы ишке себепчи болгонубузга мен да кубанып, чын жүрөктөн кызмат кылдык. Негизи могу кээ бир учурларда ошо видео тартып алгам. Иштебей эле видео тартып жүрөптүр деп ойлоп калбаңыздар. Ошо ийгилик болсун, негизи эле ошо элибизде тынччылык болсун, дыйкандар мээнети акталып, быйылкы түшүмдөрү мол болсун дейли. Жалаң эле жакшы иштер көп болсун, элибизде тынччылык болсун, элибиздин ынтымагына кээде суктанып кетем да. Ушундай иштерди кылганда негизи мындай өзүң кубанып, ичтен бир позитивный гормондор ойгонот го. Ошон үчүн ошо ийгилик болсун, ошону айтып коеюн дегем. Жакшы иштер көп боло берсин. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.